Мен улам ар бир чет өлкөгө чыккан сайын аябай суктанчумун. Анан ошол эмнеге миллиарддык компания дегендин бир төртүнчү себеби, мен мисалы чет өлкөгө чыкканда мисалы Вьетнамга барганда Вимперл деген чоң немени көргөм, мисалы парктычы. Өзбекстанга барганда жана диний немелерди көрөсүң, имараттарды. Мисалы мен аябай каалайм бара бер 10-20 миллион долларга мисалы Бурананын айланасында эски шаарды салуу. То есть мамлекетке калтырып кетүү. Мындай сонунда тарыхты эмнеге биз ошентип Бурананын айланасында 10 гектар же 20 гектар бир шаар кура албайбыз? Ошол Бурана илгери кандай болгон болсо, ошону эскиздери менен тургузуп коюу мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Бар. Ошондой чоң немеде ысык көлдө парк салганга мүмкүнбү? Мүмкүн. Бирок бул сенден кийин кала турган нерсе да бул. Себеби эч нерсе сен алып кете албайсың да. Кабырда сен 1 метрдин ичинде жатасың да. Бул жакта тапкан нерсеңди сен калтырып кетсең, ал кийинки муун болсо, кийинки муундагы адамдар көрүп сенден бир мотивация алып, дагы ошол нерсени улаганга мүмкүнчүлүк берсең, бул өтө жакшы садака жарыя деп ойлойм да.